Assalamu alaikum bir tuğanlar. Ya uşulur rас okşойт. Aman geldingizler. Өлбөгөн жаңа жаз да келет дейт. Мына жаз келип, жети обдубандан, кыркыру кыргыздын bir tuğanдар ат арытып алыстан келгендер бар. Биздин чакырганыбыздын себеби алдыда мана айтып кетти, ошо биригип алып, чогулуп алып, бир ойду ортого салып, жалпы элдин кыргыз элинин, айылдагы элдин ушул Бишкек шаарынын этаж эмес, жалпак тамда жашап аткандар, жалпак квартирада жашап аткандардын, жалпы эле кыйналып жашап аткан кыргыз элинин жашоосун кандай кылып оңдосок, эмне кылсак болот? Ак үйгө барып тажадык, 3 миллион кол чогулт дейт, бирөө 5 миллион чогултам деп жүрөт. 25 жылдан бери кол чогултуп эле айылда толтуруп ала жүрөт да. Чогулган колдон эчтеке чыгарган жок, кагаздан эчтеке чыккан жок. Ошол 5 жылдан берки кагазды коюп, тирүү жандар, тирүү кыргыздын жигиттери, кыздары келип, чогулуп бир иш кылсак деп, ошол баарыңыздарды азыр ушул жерге келгендер, сиздерди ар бир айылдан, ар бир өрөөндөн, облустан чакыртканыбыз үчүн кеңешип туруп бир улуттук улуу жыйын кылсак. Ошол жерде жалпыңыздар туруп, карлар туруп батаңыздарды берсеңиздер, жаштар туруп бир колдоо көргөзсө, орто жаштагылар эки якты тең салмак карамап, мындай бир иш кылсак деп сиздерге ошо кеңешмеге чакырып атабыз бүгүнкү көп маселе бар эми. Ошону ошол улуттук улуу жыйында алып чыксаңыздар. Биздин оюбуз ошол ар ким конституция жазып берип атат бизге деле, мынакей көрүп атабыз биз. Кагаз көтөрүп келип атышат. Биз аларды жаман же жакшы деп баа бере албайбыз. Ошол жерден элдин биринчи кезекте оюн, максатын, эмне көйгөйү бар экен, ошону кошуп туруп анан жаздырсакпы деп ойлоп атабыз да. Ошону туура көрсө бийликтегилер. Ошо күнү мүмкүн болсо Сооронбай Шарипович чакырып казып президентти. Анакей элдин момундай көйгөйү бар экен, кайсынысы кайсы убакта чечилет, чечсе болобу? Бизден эмне жардам керек? Сизден бизге момундай жардам керек деп элдин алдына алып чыгып салсак деген ой бар. Азыр эми бүгүнкү күндө айта берсе арман көп дегендей кыргыздын ар кимибиздин коробуздагы арманыбыз, төрүбүздөгү арман эмес, жалпы элдин бир өкүрөгүнө могу жерине катуу тийип, катуу кабыл алып аткан бир орчундуу маселелер жөнүндө кеп салсак, граница, кредит, жаккы могу тегеректен жер алып алып, трансформация болуп аткан жерлер, кагазы жок, тамсалып алган жерлер багыштар, баласына митирге албай аткандар, кыргыз эмес киргиз деп жазылып калган паспорттор жөнүндө, ошолор жөнүндө айтсаңыздар, анан улуттук улуу жыйында мен эле өзүбүз балдар чогулуп айтыштыгара, кийинки эгер эме туура көрсөңүздөр, күзүндө Талас облусунда ошол жерде курултай дейбизби, кандай дейбиз, ушул 7 тууган эл чогулуп ошол жерден кайра чогулсак, андан кийин Ошто болсо, андан кийин Жалал Абадта болсо, ошондо бир туугандар биз чогулуп, чачылбай, бизге кошумчулар кошулуп, анан алга жылабызга деген ойдобуз да. Биз бирикпейинче, чогулмайынча, оюбузду топтоп ортого салмайынча эч нерсе чечилбейт. Ар кимибиз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, же болбосо өзүбүздүн жакшы көргөн адамыбыздын программасын же болбосо каалоосун алып келип түртөбүзсек, анда кыргыздын тагдыры чечилбей калат. Бир эле кишинин же болбосо топ кишинин гана кызыкчылыгы болуп калат. Ошон үчүн жалпы сиздерден айтып атканыбыз ошо. Жалпы элдин кызыкчылыгын улуттуруп, анан ошону конституцияга киргизип, кыргызча чечип, оокат кылсак деген ой. Рахмат. Мен кээде айтып калам, биз күнөөлүүнү башка жактан издебейли, калмак дебейли, кыпчак дебейли, дунган дебейли, уйгур дебейли. Кыргызда жакшы сөз бар, өзүңө бек бол, кошунаңды уруу тутпа дейт. Мына биздин Кыргызстандын ээси болгон титулдук калк кыргыздардын бүгүнкү күндө эчелдигинен, бүгүнкү күндө намысты кое бергендигинен, бүгүнкү күндө өтө саясатташып, өтө популисттик кадамдарга баргандыгынан башка жагыбызда турган биздин кече журту жоктон журттап келген, мекени жоктон мекендеп келген, ачка ток калганда ошол жерде ээрчип төркүндөп келген эл бүгүнкү күндө бизге эмне болуп атат? Сын көз менен карап, бизге сын таап атат. Кенден кийин да, бүрчөктө отуруп алып өзүңөрчө бирдекелер сүйлөп, буякта бирдекелер сүйлөп, бугалы, бирикпейлиби? Качангаcha жүрөбүз ушак кылып? 5 адам bir uyum bol, bir peş atalып басып алат кесин, 2000 сом акча берип койсо болду, кетет кесин, мен мындайча уюм кылдым деп.
Давай бірігелі. Başımızды қанжығаға қоялы. Қырғыз қашан алкаш болды? Қырғыз қашан болмыш болды? Қырғыз қашан ақша сұрады? Қырғыз аттың жолда, қылыштымызда жан беріп жүрген қырғызбыз. Же бардығын шестерке болып қалғансың. Же бардығы өзеле шар үшін шестерке болып қалғанбыз ба, әркімге қызмат қылып. Қолымыздан келмейміз айтқанды сал, біз аламыз. Барамыз жоға. Құрылтайды олып, барлығы сіздер қап беріп. 20-бірінде келіп беріңіздер. Қайерде олып? Bir tuğanda, biz kadın 20'de poşete ben çılavaya gittim içine. Bir tuğanda ne? Buradaydı. Erkek bizde poşete çoğul kızlar aytmadı da. Çoğulduk cinalı Cinalganda bir ciyitlik çarpıp etken ne oldu? O tuğan çıkıp getiriyor, 20'de tamam açalım, saat kaçtı, kaçsın, kafe kaçsın. 20'de tamam içeriz, benim de hiç verirsin. Elinin taktığını çeçeyle. Sonra baş atmışka gayrı alıp, çeçip veren, başım veren, cevap veren. O cumuşka oturgan kişi de başım veren, cevap veren de gidiyorsa, kol doylu. Жоқ, kapı olma. Ben oyunun oyuncusu, başka var oynuyorsun. Kaçan Kırgızça yaşay başlaganda, Kırgızça oy jumurta başlaganda biz özümüzdün yolubuzdu tababыз tuğanlar. Bundan keyin birinci aksakallar söylöş gerek. Ayal söylöş gerek hiç kaçan, ayal çıkbaş gerek. Ayal kaçan çıkış gerek. Oşol jerde kalыстык болбой бара жатканда энелер калыс болот. Эне ар дайым калыс болот. Анткени бүткүл жараткан адамзатка эне жаратман, эне жаратат. Эне карап отуруп, балдарынын эмне кылып атканын карап отуруп, ошолор эмне кылып атат, кыйшайып кетип атабы, түз кетип атабы. Кыргыз эли мүңкүрөп калды, баш көтөрө албай калды. Мына Ылнар эжебиз айткандай, бу жерде Алмакан эжебиз бар. Эркектер калбай калса, биз аялдар чыгалы дегенден биз жети дубанда түрө кыдырып келдик. Бардыгынан жерлеринде экен баатырлар. Жерлеринде кармашып атат. Эсенбүсү менен да, тиягы менен да, биягы менен да. Еврейлердин, жөөттөрдүн, башкалардын программасынын кереги жок. Бизге сиңбейт экен, эң туура айтылды. Мындайлардын далайын көрдүк, далайын өтүп келатабыз. Бир эмес, эки президентти котордук. Эмне майдан чыкты. Мына үчүнчүсү кетти да эмнени бизге таштап кетти. Баарыбыз жон терибиз менен билип турабыз дагы эми кайта дагы бир кайта мыйзамдарды, мөңгүлөрдү, башка нерселерди айтасыңар. Жыйынтык кылып, улуттук улуу жыйындын ошону бийликке алып барып тапшыруу же болбосо андан да эң жакшысы биз бүгүнкү күнү биздин президентибиз Сооронбай Шарипович деле чакырабыз дегенбиз, бир эле конок болот. Эмне себептен? Себеби бүгүнкү күнү телевизорлордон акыркы күндөрү Атамбаев экөө кош бийлигинин негизиненби же биздин кыймылыбыздын негизиненби айта албайм. Сооронбай Шарипович мени эл шайлаган деп туруп 3 жолку конференциясында кайталап атат. Колго салып коелу туугандар. Сооронбай Шариповичтин өзүн эле чакырабыз. Колго салалы, макулбу жокпу? Жалпы жөнүнөн бардыгы макул. Эл шайлаган эли келсе, элине келет деген үмүтүбүз бар. Бир жерде да бирөө тыйын сураган жок. Жол кире бересиңерби? Же болбосо тамак ашыңар болобу, жатаканаңар болобу? Мындайча айтканда шартын түз бересиңер деп бирөө айткан жок. Бардыгы макул болуп атат, тагдыр чечилсин деп атат. Эми бүгүнкү күнү ушул жерге чогулгандар мен ишенип атам, түпкүлүгүн. Ар кимибиздин мээнетибиз бар. Могул жерге чыгып сүйлөгөн мына жаштардан дагы сүйлөп атат. Рахмат. Булардын дагы мээнетин билебиз. Чырылдашып жүрөт. Ар бир жерде 3 адам болобу, 5 адам болобу, эл угар бекен, эл ээрчий бекен деп. Элибиз бүгүнкү күнү бийликтен бешбетер айылда жатып, келсин ошолор дегенге дагы көнүп бүттүк.